Азык-түлүктөргө, өзгөчө этке ар дайым суроо талап күч. Жаз жай дебей жылдын 365 күнүндө адамдын эт жегиси келет жана сатып алууга ашыгат. Биз бүгүн ушул темада сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Билишибизче, эт азыктары менен иш баштоого өтө деле чоң сумма талап кылынбайт экен. Бизнес тармагын аз да болсо билип калган болсоңуз, аны кошумча каражат тапчу булак катары алып кетсеңиз да болот. Анда экранга жакыныраак келиңиздер, алдыда кененирээк баяндап беребиз. Кайсыл бизнесменден сураба, азык-түлүк, тамак-ашка байланыштуу ишкерликти ар дайым актуалдуулугун жоготпойт деп жооп берет. Чындыгында адам өмүр бою тамак-аштарды жегиси келет. Той топур же башка учурларда балким ишкана иштеткен ишкерлер этти дүңүнөн алышы мүмкүн. Аталган бизнеске жакшылап даярданып, бул жаатты тереңирээк билип алган соң гана аралашканыңыз туура. Мал союп, эт сатуу бизнеси бул илгертен келген бизнес болуп эсептелинет. Бул биз рынок экономикасына келе элек маалда, феодалдык курулушта жашаган маалда бул атадан балага кала турган мурас болуп өтө турган кесиптердин бири болот да, касапчы деген сөз. Анан азыркы убакта бул жаңы баштоо бизнес баштоодогу жаңы бир өнөр десе болот, бир жаңы акча табуунун жолу болуп да эсептелинет да. Биринчи иретте негизги жанагы малды, бодо малды же болбосо койду, жандыктарды алып бере турган, жандыктарды таап, жана оорубаган, мындай адал болгон жандыктарды алып келе турган, поставка кыла турган адам табыш керек. Адам болбосо дагы ошондой система керек. Алып келип силерге сатып өткөрүп, ошону союп, андан кийин же болбосо сойдуруп, шаарыбызда бир нече касапканалар бар, бир нече жерлер бар. Ошол жерден сойдуруп, этин өткөрүү үчүн ошондой жерлерди табыш керек биринчи иретте. Эт сатуу бизнеси кирешелүү тармак. Биринчиден мөмө жемиш эмес, экинчиден базарда дайыма суроо талап бар. Үчүнчүдөн аз акча менен ишкерликти баштоого болот. Ошондой эле кандайдыр бир компанияны төптөбөй туруп эле үй шартында ишкер боло алабы? Касапкананы жалаң касапчылар ачабы же касапчы болбогондор дагы ачып, дүкөнгө касапчы иштетсе болобу деп баш катырышыңыз турган кеп. Эми мунун эки жолу бар. Өздөрү союп сатса деле болот. Ошол эле убакта же касапканалар бар, шаарда чоң-чоң касапканалар бар. Мисалы бирөөнү айтсак, акционердик коом Келечек деп аталат. Илгерки СССР малындагы мясо консервный заводдун негизинде түптөлгөн. Булар азыр дүйнөлүк ХАСП стандартына умтулуп жатышат. Ошол жерге барып сойдурса болот. Аларга малды же болбосо койду алып барып бересиздер, алар сиздерге даяр эт кылып чыгарып беришет. Ошентип сойдурса болот. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу өздөрү касапканалар эмес, ошол эт сатуу точкасы өздөрү деле сойсо болот. Эми бул бирок үйдө сойгон болуп калат да. Мындай союуда мамлекеттик тараптан, санитардык органдар тарабынан уруксат алуу кыйыныраак болуп калат. Анан эгерде лицензия алып, уруксат алып, үйдө сойгонго мүмкүнчүлүгү болсо, үйдө союу бул арзаныраакка түшөт негизи. Сатууга чыккан, бирок көбүнчө биринчи жолун колдонууга сунушталат да. Бизнести өркүндөткөн сиздин аракетиңиз, продукцияңыз же болбосо каражатыңыз эле эмес. Алар албетте кардарлар. Негизинен көпчүлүк ишкерлер өнөктөштөрдө жарнама тактайжаларына өзүнө жарыялоо менен табышат экен. А сиз убара тартпай тааныштар аркылуу сатууңузду жүргүзсөңүз болот. Андан сырткары соода түйүндөрү, супермаркет жана дүкөндөр менен кызматташуу ыңгайлуу. Албетте бул жерде ири же кичи ишкана ачарыңызды өзүңүз чечесиз. Бир касапкана, бир жер болуш керек, жакшы, эл келе турган. Мисалы, шаардын ортосунда болобу же шаардын четинде болобу же
бир адам көп жашоочу райондордо болобу ошол жерден бир жерди таап, ал жерди холодильниктер менен жанагы санитардык нормалар менен жабдып туруп, кийин сатууну баштай берсе болот. Ар бир бизнес сезонду эт азыктарына деле кыска мөөнөт болсо да мындай кырдаал кездешет. Сезон аяктап, кардарларым азайды деп түйшөлбөңүз. Иш токтоп калбоо үчүн өндүргөн товарлардын түрүн көбөйтүңүз. Мисалы, мал, койдон сырткары дагы башка жандыктардын эттерин да кошорсуз. Андан сырткары сатып алган мал жандыктарын, семизин сатып алганыңыз оң. Балким сатып алып, үй шартында жемдеп багарсыз. Андан сырткары кардарлардан сурап келген эт азыктары кайсылар болушу мүмкүн? Аларды да эске алып коюңуз. Мал етінде көп талап. Мал етін майсыз да. Қой етін талап аз да. Мал етін дейді адамдар көбінше. Кардарларды кантип тартасыздар? Кантип? Кардар товарыңа жараша келе береді, жақсы болса келе береді, алып кете береді. Адам бары ес болып қалған товардың жақсысын алып жейді, жаманын жебейді. Негизи эле эт сатып алууда келген кардарлар ар кандай суроо талаптарды коюшат. Кардарларды жакшы тейлөөнү дагы колго алыңыз. Өзүнүн тандоосуна жараша эт азыктарын тарттырып алган учурлар кездешет. Ошондуктан келген кардарлардын көңүлүндөгүдөй тейлеп, этти кесип тартып бериңиз. Жок. Кандай кылбайсың? Жақшы, кичипейил, байырны тартсаң тартып берет, ошо жеринен жакшы тейлегендери. Көчтөрү ham жакшы. Сиз дайым ушул жактан эт аласыз. Мен дайым ушу балардан алып кетем. Etteri жақсы бана хамы yok. Az büyürek aldım, ciger alamam, koyak alamam, koğruyum. O aylanıp geldim, içeri başını alayım. Bir de vardı hamı yok, öbür kettim. Сиз сатып жаткан товарыңыз мыкты жана өтүмдүү өндүрүм болуш үчүн сапаттуу жабдыктар жана аны иштете билүү керек. Капчыгыңызга карап алардын түрүн тандап сатып алууга мүмкүн. Эгер аз жамаат менен иш алып барууну кааласаңыз, бардык процесстерди аткара турган жабдыктарды алууга туура келет. Мисалы, эт азыктарын сактоочу муздаткычтар, таза тыккан ыңгайлуу жер жана башка тетиктерди айтсак болот. Эт азыктарын дүйнө эли жейт. Жада калса акыркы учурларда эт тармагы абдан өнүгүп, сыртка экспорттоодо жакшы жанданып келе жатат. Жада калса тейлгери деле алды күчтүү болуп жүрүү үчүн адамдар түрдүү жолдор менен аңчылык кылып, эт азыктары менен азыктанып келген десек болот. Бизнес ачам деп бир чечимге келдиңиз. Алгач ыңгайлуу жерден орун алуу керек. Көйгөй жаралбаш үчүн эт сактоочу жериңизде тазалык, анан температура бир калыпта туруусу эт азыктарын сактоого жакшы өбөлгө. Убактыңыз жолго эле кетип калбаш үчүн керектелүүчү мал жандыктарын болушунча жакын аймактардан алып келүүгө аракет кылыңыз. Мал семиртип, аны эт кылып сатуу чоң бизнес. Азыркы учурда адамдар жумуш издеп чет өлкөлөргө агылган, өзгөчө жаштар качып калышты. Ошол эле учурда башка жактан каражанды карч уруп иштеп тапкан акчаны айылда жатып эле таап койсо боло турганын билгендер да бир топ эле. Мына ушундай пикирди карманып, эт сатуу менен алектенгендер да бар. Бұл жерде иштегенибизге 2014-төн бери иштейм. Келип, ушул жердеги шакирт үйрөнгөнбүз ушундай. Этти бузушту. Бир жылдай бирөөнүн колунда шакирт болгонбуз. Анан өз алдыбызча ачкан 2015-тен бери 4 жыл болуп калды өз алдымча. Шу базардан алып келебиз малды. Убойнуга сойдурабыз. Алып келип мынтип бузуп алып сатабыз. Саркы саат 8-ден кечки саат 7-ге чейин иш болот. Базардан койду, малды базардан өзүбүз сатып алып келебиз. Келип тындырып сатабыз. Кыйынчылыктар эми көп эле болгон кыйынчылыктар. Ал любой ишти башында кыйынчылык болот. Үйрөнө албай, койду кымбат алып алып, малды кымбат алып алып, малдардын пулун чыгара албай калган күндөр болгон. Эми ар нерсенин кыйынчылыгы болот да. Азыр эми Кудайга шүгүр жакшы. Иш өзүнүн угунда кетип атат. Бардык эле бизнестин алгачкы этаптары тобокелчиликтер менен катарлаш келет. Ыңгайсыз кырдаалга тушукпоо үчүн эмне кылуу зарыл? Албетте сизге кардарга сатуучу азыктарыңыз өз убагында такай дайыма келип турушу керек. Аны алдын ала пландап алыңыз. Анткени сиз ишенген мал жандыкты адашып сатып алып же
арык мал болуп, эти аз чыгып чыгашага учурап калышыңыз мүмкүн. Ал үчүн сизге иштин көзүн билген адистер керек. Албетте, азыркы учурда деле бардык тамактарыбызга эт кошулат. Демек, сиздин эт сатуу менен эт азыктарым өтпөй калат деп кооптонбосоңуз деле болот. Сиз өндүргөн товар сатыкка даяр болуп калды дейле. Кардарлардын көңүлүн продукциянын сырткы көрүнүшүдө бурарын унутпаңыз. Гигиеналык нормага жооп берген жана өзүңүздү жарнамалаган такталарды жасоо ылайыктуу. Сиз кызматташуучу адамдар экологиялык коопсуздугу мыкты экендигин билүү абдан маанилүү. Ошондуктан стандартка ылайыктаңыз. Буга чейинки эфирлерде кайсыл бизнестин түрүн алып чыксак, аны нөлдөн түптөгө жардам берген эсеп-китеп түрмөгүбүздү сунушташ элек. Так болбосо да болжолдуу сандарды келтирип берүүгө аракет кылабыз. Бул чыгарылышыбызда эт азыктарын сатуудагы кетчү каражаттарды эсептеп көрөлү. Ижарага алынган имарат 5 квадрат метр 5000 сом. Бир мода мал 50 000 сом. Эгер малды сойдурам десеңиз, ар бир малды 300 сомдон сойдурасыз. Эт сактоочу муздаткыч 35 000 сом. Илгиштер даанасы 50 сомдон. Тараза 1000 сом. Бычак 500 сом. Ремонт иштери 50 000 сом. Тазалык башка орунда. Ал үчүн кол каптарды колдонууну унутпаңыз. Даанасы 20 сомдон. Жалпы сумма 141 870 сом. Урматтуу көрөрман, бизнес башта программасында келтирилген сандар болжолдуу гана. Эгер ишкерликтин ушул түрүн баштайын деп жатсаңыз, капчыгыңызга карап сандар өзгөрүшү мүмкүн. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35 000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү көйлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү көйлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Ишкерликти өркүндөтүү үчүн эл оозуна алынышыңыз керек. Дагы эмнелер зарыл болушу мүмкүн? Алдыда бул боюнча адис жооп берет. Эт сатууда, мисалы үчүн биздин шаарда кичинекей кеңеште сулпет бөлөкчө кылып сулпет алуу көп касапканаларда жок. Мисалы үчүн, же болбосо суп набор деп сөөктөрдү бөлөкчө алуу биздин шаарда азыраак кездешет. Бар, издеп тапсаң. Анан кичинекей кеңеш жаңы бизнес баштоочуларга ошол сулпетти бөлөк кылып, шашлык набор кылып, упаковка кылып, же болбосо сөөктөрдү бөлөк кылып, упаковка кылып, өзүнүн мисалы үчүн касапчынын аты Айбек болсо, Айбектин эти деп бренд жасап, элге атын тааныттырып, буйртмаларды алабыз деп жазып, ошондой ыкмаларды, жаңы ыкмаларды колдонуп сатууга мүмкүнчүлүк бар. Ошолорду колдонуш керек. Аракет кылып ар бир иштин майын чыгарып киреше тапсаңыз болот. Болгону талыкпаган эмгектенүү керектигин айтышат. Урматтуу көрүүчү, биз бул чыгарылышыбызда жеке касапкана ачып, эт сатып киреше табууга болору туурасында бизнес кеңешчилер менен биргеликте кеңири баяндап бердик. Демек, баары өз колуңузда. Аракет кылыңыз жана ишкер болуңуз. Кандай бизнес болбосун, келечеги бар. Ким билет, балким сиз жаңы эле ачкан кичинекей күркө эртең килейген чоң павилонго айланаттыр. Пайдасы көп азыктарга кайсыл учурда болбосун, кардар табыларын унутпаңыз.
бардык учурда этти колдонушат. Ошондуктан бизнестин бул түрүн эч качан актуалдуулугун жоготпой келет. Эфирде бизнес башта программасы болду. Ар бир кадамыңызды ийгилик коштосун. Аман туруңуздар.